Бұл фасадты оңдоп түзөөгө жалпы жонунан 20 миллион сомдон ашуун каражат сарпталды десек, ишенесиздерби? Алдыда Ош технологиялык университети имаратынын сыртын жасоого бир эмес 4 ирет тендер өткөрүп, миллиондогон сумманы кантип коротуп жатканын айтып беребиз. 26 октябрда Оштогу Муса Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин 60 жылдык мааракеси болгон. Окуу жай майрамдык салтанатка жайдан бери кызуу даярдык көрүп келген. Эң негизгиси башкы корпустун сырткы келбети ушул иш-чарага карата оңдоп түзөөдөн өттү. Бирок салтанаттан кийин окуу жай башкы корпустун фасадын оңдоого деп кайрадан тендер жарыялаган. Окуяны иликтеп берүү өтүнүчү менен биздин редакцияга окурмандар кайрылды. Биз мурда жана азыр жарыяланган 4 тендерди текшерип көрдүк. Алгач мааракеге карата өткөрүлгөн тендерлерди карап көрөлү. Биринчи тендер 13 июнда жарыяланган. Анда Ошту башкы корпусунун сырткы фасадын оңдоо үчүн дээрлик 19 миллион сом коротмок болгон. Конкурска 6 компания катышып, жыйынтыгында 14 миллион 840 миң сом сунуштаган Modern Group компаниясы утуп чыккан. Modern Group ЖЧКсы Юстиция министрлигинен 2023 жылы кайра каттоодон өткөн. Компания турак жай жана турак жай эмес имараттарды куруу менен алектенет. Ал эми анын негиздөөчүсү жана директору Сабиров Муратбек Улукбекович. Мааракеден 3 жума өткөн соң тагыраагы 16 ноябрда мамлекеттик сатып алуулар порталында кайрадан тендер жарыяланган. Ал деле университеттин башкы корпусунун фасадын оңдоого арналган. Бул ишти бүтүрүүгө Ошту 2,5 миллион сом жумшаганы турат. Ректор Жамболот Турсунбаев майрамга карата университеттин имаратынын сырты шашылыш бүтүп калганын, мындан улам калган иштерге тендер жарыяланганын айтты. Башында ошол кирбей калганда биз аябай шашылып бергенбизден ошол үстүнгө кирбей калган. Толугу менен өтөлүп соталды мая маселе. Мен аны биз жанагы 60 жылдыкка чукул болуп калганына байланыштуу уланта берген жок, токтотконбуз фасадын алды бүткөн беле ошол менен. Анан кийин аны кайрадан берели деп баштырганбыз да. Биз ошол иштетсеңдагы бул тендер аркылуу өтүлөт да. Кандай аракет кылса биз университет же ректордун же башка бир кызматкер аны өзү билгендей туруп баа кое албайт да. Эң кызыгы, буга чейин дагы ошол эле фасадты оңдоп түзөөгө дагы 2 тендер өткөрүлгөн. Башкача айтканда Ошту имараттын 2017 жылдан бери жасалгала бүтпөй жатат. 2017 жылдын август айында мамлекеттик сатып алуулар порталына башкы корпустун фасадын оңдоого 5 миллион 871 миң сомго тендер жарыялашкан. Андан Найман жоопкерчилиги чектелген кому 3 миллион 991 миң 897 сом сунушта утуп алган. Бир жылдан кийин фасадты оңдоо үчүн кошумча иштерге деп 866 миң сомго кайра эле тендер жарыяланып, аны да Найман компаниясы жеңип алган. Ошону менен 2017 жылы эле фасадка 5 миллионго жакын каражат жумшалган болчу. Ошол кездеги 2 тендерди тең жеңип чыккан компания Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айылында катталган. Ал 2012 жылдан бери суу курулмаларын куруу менен алектенет. Компанияга ээлик кылган Каныбек Ажыматов 2014 жылы Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты болуп шайланган. Жыйынтык Ош технологиялык университети башкы корпусунун сырткы фасадын 2017 жылдан бери оңдоп келе жатат. Бул иштерге 6 жылда 4 ирет тендер өткөрүлүп, жалпы жонунан дээрлик 22 миллион сом сарпталган.